ошо колум ушун тийгизбеген келинчегиме. Я урган мен. Чыгар мүмкүн. Я бирек шапалак калай бермейсиң го, канын ичип турсун. Ой, айта берет го, каяктан. Бой адам урат, айелиң, не то нерсе, не тентек адам сыяктуу ура бермейсиң го бар. Неге урасыз? Неге ургандар айтканын истемей коет, мисалы көпчүлүк бул жалгыз мендеги проблема эмес, баарындагы го, телефон деген бәле го қазір интернет деген. Көрүп отурат, эркектерге лайк басып отурат. Биздин мусулман неде кызганады го, каяа бир эркектин сүрөтүнө карап отурсун. Менин бир жерим кем ба или операция иштеп өсүрүп алайын ба өлкөм деп айтасың. Чындык го ол чындык да, анау мынау эмес. Сол акча жетпейт. Ол экинчи маселе конкретночи. Ол жагдайы жоктарга да, жагдайы барлар. Сондай кезде сиз кол көтөрдүңүз, я, Жок, кызганычтан. кызганычтан болот, ар түрдүү жагдай болот. Каныңды ичет кичине аздап. Дурус акча таппай калсаң, биздин айелдер канын иче баштайт. Калай? Кадимгидей чо там, анау мынау тисет, короче. Өзүң айелсиң го, билесиң го. Көпчүлүк жетпеушүлүк болсо, анау жетпейт, мынау жетпейт. Жокчулуктан баары квартиранын кезинде Союз кезинде үй берген го өкмөт. Союз кезинде үй тараткан, казір үй таратып аткан жок го үй. Сол үчүн жетпейт, анау жетпейт, мынау жетпейт, жетпеушүлүктөн урускерчиликтин баары. Сөз конкретно айтканда, ана көз бояушылык, ой мен андай, мен мындай эмес, конкретно айтканда жетпейт эчтеке.